Ачык кызгылт сары түс, гүлдүн түсүнө шай. Бул өлкөнүн атактуу айгүлгүлү. Гендердик зомбулукка каршы 16 күндүк активдүүлүк дүйнөлүк жараянынын дагы атрибуту дал ушундай. Иш-чара 30 жылдан бери өткөрүлүп келет. Бул жолу аялдарга жана жаш кыздарга карата зомбулуктун алдын алуу маселеси көтөрүлдү. Көйгөй глобалдуу. Ал гендерлик басымтууну, физикалык зомбулукту, сексуалдык ыдык жана психологиялык басымды камтыйт. Учурда бардык мамлекеттик органдардын жана коомдук уюмдардын чукул кийлигишүүсү жана координацияланган иши талап кылынат. Аялдардын арасындагы, кыздардын арасындагы лидер аялдарды колдоо боюнча атайын программа иштеп чыктык. Мамлекеттик муниципалдык кызматтарда ошол аялдардын саны көбөйүп, ошол жерде иштеп, атайын аларды даярдоо программаларын андан ары аларга дагы мындай коштоо көрсөтүп, ошондой программаларды ишке ашырабыз. Аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү арасында ошол өзүнүн бизнес идеяларын мындан ары өнүктүрүүгө 100 миңдик ошол социалдык контракт келишим программасында аткарып келатабыз. Акцияны мамлекет колдоого алууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров үй бүлөлүк зомбулукка кабылган учурлар көбөйүп жаткандыгын белгилеп, бул жааттагы тиешелүү органдардын ишин сынга алды. Зомбулук фактыларын алдын алуу жана токтотуу маселеси мамлекеттик бийликтин артыкчылыктуу багыттарынан. Гендердик саясат жана теңчиликти илгерилетүү бул жөн гана трендтер же эл аралык милдеттемелер эмес. Бул дени сак, адилеттүү жана гүлдөгөн коомдун негизи. Ошондуктан биздин иш тышкы стандарттарды аткаруу гана эмес, өлкөбүздүн ички потенциалын өнүктүрүүгө дагы багытталган. Жалпысынан мамлекеттик органдардын жетекчилигинде аялдардын катышуусуна көңүл бурууну талап кылынат. Анткени азыркы учурда жетекчиликтин курамында 100дөн болгону 15 гана айымдар экен. Акыркы убакта үй бүлөлүк зордук зомбулук, анын ичинде аялдар менен кыздарга карата жасалган кордуктун статистикасы кыйла өстү. Укук коргоо органдары быйыл эле мындай 10 миңден ашык фактыны каттаган. Аялдарга карата 2023 жылдын 10 айында ички иштер органдары тарабынан жалпы 3564 кылмыш иши тергелди. Балдарга карата 1425 кылмыш иши тергелген. Анын ичинен Бишкек 638, Чүй 315, Жалал-Абад 131, Ош шаары 95, Ысык көл 82, Ош обласы 66, Нарын 36, Талас 28, Баткен 34. Үй бүлөлүк зомбулук фактылары тууралуу ички иштер органдарында 10.406 маалымат катталган. Учурда жогорку кеңештин кароосуна мындай көрүнүштөрдү болтурбоо чарасынын жаңы түрү. Зордук зомбулук жасаган адамдарга тагынуучу электрондук билериктерди караган мыйзам долбоору сунушталды. Электронный браслет. Электрондук билериктердин жардамы менен алардын жайгашкан жерин жана зордук зомбулукка кабылган адамдарга жакындаган радиусун байкоого болот. Адистер көйгөйгө негиз болуучу факторлордун бири билимдин жетишсиздиги экенин айтышууда. Мындан улам аялдарды финансылык жана экономикалык жактан колдоо боюнча чараларды көрүү зарыл. Акылбек Жапаров бул багыттагы мамлекеттик программаларды кайра карап чыгып, актуалдаштыруу боюнча тапшырма берди. Бактыгүл Султанбек кызы, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.